Үлüş yerlerim çek kıl vergen, mana ona şagıl tökкен yerlerimden semen kuyvagan yerler meni jerim. Гүлнара Хурматова Сузактагы жер сатуу мафиясынын бир курмандыгы. Кезинде пахта эгип, дыйканчылык кылган үлүш жеринин азыр дайыны жок. Камыш башы тилкесиндеги 50 сотук үлүш жери учурда калктуу конушка айлана баштаган. Айтымында мындан бир топ жыл мурун айылдын бригадири бул жерди иштетерин айтып, ижарага алган. Бирок азыр үлүш жердин изи да калбаган. Ага карабай Хурматова өзүнө таандык жердин салыгын жыл сайын эле төлөп келерин айтат. Maşı yerler, maşı kamış başta biz şu yer ülüşke bölüngenden bir pahta ekip yürgenmiz. Şu 15 yılda üstüde 20 yıl bop kaldı. Ben burak arende bergen ben, o adam ölüp gitti. Şundan bir naloların tölep yürümen yok yerim. Aile hükümetke baraman, ular kadastrını çıkarıp gideydi. İş kılıp yürüp ben de yerim yok. Faydalanamayacaktım. Şunca yıldan ben faydalanganımda ben kanca daramat alardım. Özü bir neme adam bolsak, kolxozçu adam bolsak. Endi bunu kim yardım beradi bilmaymiz. Үлüş yerlerim çek kıl vergen, mana ona şagıl tökкен yerlerimden semen kuyvagan yerler meni jerim. Toşunu körsat bere alaman. Налог, соцфонд бардыгы төлөнүп жүрөт. Бирок пайдаланмаган жерге төлөп жүрөбүз. Себеби биздин мойнумузда да бул. Айыл чарба багытындагы жеринен ажырап, жер чуусуна кабылган жаран бул эле эмес. Дал ушул эле жерде Хайрулла Кочкуровдун да 36 сотук үлүш жери болгон. Мында да кызык жагдай жаралган. Кадастр мамлекеттик мекемеси ага таандык дейилген жерди калктуу конуш жайгашкан жерден көрсөткөн. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, күбөсү болуп. Экип жүргөн жерим бүт бардыгын мыйзамсыз чегинде чек кылып берген элдерге. Эми билбейм, аларга мыйзамсыз документ жасап берген окшойт. Биз түшүнбөй калдык. Мени контрум, силерди контруңар дейт. О айыл маалла болуп бүт бар жок элдер жашап аткан жерди көрсөтүп атат. Биз аякты сапсем экелекпиз. Биз машы шул жерди 20 жылды бөлүнгөндөн бери шу жерди экип жүрөбүз. Кошуналарыбыз бардыгы билет. Ким каерде эккен, ким кандай, күбөлөрүбүз бардыгы бар. Ошондуктан мен нече жол эскерттим. Такта бергиле, bizdi жерин алып келип, айыл өкмөт адистерини, Айбекти, Алымжан деген адистерди алып келип көрсөттүм. Мынакей, мени экип жүргөн жерим. Ошо үлүш жер бөлүнгөндөн бери биз шу жерде экип жүрөбүз пайдаланып. Бирок бизди жоколуш себеби дедим. Бир мошенник, бир кетибиз болгон. Ошондуктан ошо аренданы мен берем, мен экип жүрөм, мен жооп берем жериңерге деп. Ал адам бизди алдоого, шылтоого салды. Аскар Сарыев убагында башталган мына жерлер чек болуп. Ошондуктан биз эми аякта биз жер эмес деп мына жер деп жүрө бергенбиз да. Кадастрда айтат, силер жериңер ошо айыл адистери, мына Сузактын айыл. Тамдар салынып, элдер жашап аткан маалланын түгүн айтып атат азыр. Кантип түшүнсө болот ошону. Ошондуктан биз азыр чече албай жүрөбүз. Бирок Бишкекке де барам деп турам. Президентти өзүгө жолуккан сөзсүз мыйзам чегинде бир жолдору бар, ошо кайрылып өзүмө түзмө-түз байланышам деген үмүттө жүрөм. Көйгөйүбүз эми кандай дейт? Алги бала агасынан келтек жесе атасына кайрылат да. Биз эми атабызга кайрылабыз да президентибиз. Ошондуктан шуну неме кылып үмүт кылып жүрөм. Бирок налог, соцфонд бардыгы төлөнүп жүрөт. Бирок пайдаланмаган жерге төлөп жүрөбүз. Себеби биздин мойнумузда да бул. Алге удаление боло элек. Чынбы? Ошондуктан бар жокун жыл сайын төлөп неме кылып жүрөбүз. Дал ушундай үлүш жерлерди жеке турак-жай курууга деп мыйзамсыз берип жиберүүгө шектелип, Сузакта 5 кызматкер кармалды. УКМКнын маалыматында аларга кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголду. Анын алкагында кадастр мамлекеттик мекемесинин Сузак райондук бөлүмүнүн адиси, Сузак айыл өкмөтүнүн башчысынын мурдагы орун басары, Сузак райондук архитектура жана шаар куруу бөлүмүнүн адиси, Сузак айыл өкмөтүнүн жер маселеси боюнча адиси, ошондой эле мыйзамсыз бүтүмдөрдү түзүүгө ортомчулук кылган кыргыз жараны кармалды. Алардын жашаган жана иштеген жеринде тинтөө иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада Сузак районунун аймагындагы жер тилкелерине тиешелүү 500дөн ашык жасалма белгилери бар документтер табылган.
Кармалгандар жасалма документтерди колдонуу менен айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринен жеке турак жай курууга, айыл чарба өндүрүшүнө гана ылайыкталган жер тилкелерин мыйзамсыз сатышкандыгы аныкталган. УКМК айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жана жайыт жерлерин жеке турак жай куруу үчүн бөлүп берүү боюнча кабыл алынган токтомдор мыйзамсыз экенин эскертет. Учурда тергөө иштери уланууда. УКМК жогорудагыдай жер тилке боюнча алдамчылык фактылар болсо, атайын кызматтын Жалал Абад облусундагы башкармалыгына кайрылууну өтүнөт. Сузак айыл өкмөтү Кыргызстандагы эң чоң райондордун бири. Сузак районунун борборунда жайгашкан айылдык аймак, калкынын саны 50 миңге чукул. Аталган айыл өкмөттө жер сатып акча жасоо бизнеске айланганын буга чейин жергиликтүүлөр улам айтып, редакцияга да кайрылгандар көп. Жер чуусуна байланыштуу айыл өкмөттүн буга чейинки бир нече башчысы да УКМК тарабынан кармалган болчу. Үбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.